Assalamu alaikum біздің каналдың көрүүчүлөрү. Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз метро Некрасовкага келдик. 2018-жылы Котловандан өзүбүздүн жездебиз менен эжебизге үй алып берген элек. Метро Некрасовка пешком метрого чейин 10 мүнөттүк жол. Азыр бүгүн Оз Ачарга үйүнө чакырышкан экен, ошого келдик. Азыр үйүнө кирип дагы квартирасын көргөзөбүз. Черновой алышкан, өздөрү ремонт кылышкан. Ошо кеңири үйдүн квартиранын ичинен кеңири маалымат беребиз. Азыр бул жердин айланасын карасаңыздар, баары новостройкалар. Бул жерден мектепке деле жакын, мектепке деле 5 мүнөт пешком, садиги деле жакын. Жакшы район. Мен өзүм дагы ушул райондон алганмын. Мен 2022 алганмын. Бул жердендер 6 миллионбу, 6,5 миллионго эле алышкан. Ежемесячный платеж азыр айтат, кыскартып койдук да 27би, 25би аны кирип өздөрүнөн кеңири сурайбыз. Ошо анда биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Азыр үйүнө дагы келип калдык азыр. Жездем түшөт паска. Келгиле. Ассаламу алейкум. Кандай соктарыңыз жакшыбы? Келгиле. Кандайсың? Жакшы. Киргиле, киребизге. Келгиле. Кана? Кантасыңар жезде? Жакшы. Дубайдан качан келдиз? Өзүңөр. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Кана? Киргиле. Пешком эле чыгалымы? Бияк менен лестница менен чыксак болот. Баласыңар бияктан лифт менен чыксак болот. Лестница менен койсоң болот. Иши жок экен деп билесиң. Кандайсыңар анда? Жакшы, рахмат. Сиз 2018 алдыңызбы, 19 алдыңызбы? Эстен чыгып калдык. 2018-жылы бу жерде алганбыз. Котловандан алгансыз, а? Котлован жок, курулуп калган. Уже Биз 2018 алып төлөй баштадык. Анан 2019-жылы ишин алып ремонт кылып 2019-жылы март айларында үйгө көчүп келип ремонт баштаганбыз да. Ремонтты өзүңүз кылдыңыз, а? Ремонтты өзүбүз эле мындай эле. Өтө деле кымбат эмес. Көптөн расход кетирбегенбиз. Космический ремонт. Азыр көбү коркуп атат, без ремонт кылышат деп. Жок, эми бул ремонт кылыш маселе деле эмес. Ар бир адам өзүнүн үйүн өзү каалагандай ремонт кылат экен да. Акчасы бар адамдар өзүнө жараша баягы. Канча акча болсо? Шикарный өткүзө болот экен. Анан акчасы азыраак адамдарга космический ремонт өткүзүп болот. Бир бирге балдарыбыз жаш да, балдар жаш болгондо кымбат ремонт бүтүрүп алсак, эртеңки күнү бир жерден чийип таштайт, айтып таштайт деген акчаны көп кетирбегенбиз. Азыр эле акча кетирбей ремонт кылып бүтүргөнбүз. Ремонт канча акча кетти десек? 700 миңге чейин акча кетиргенбиз. Жакшы түшкөн экен. Каналыбызга киребиз. Жүргүлө. Бисмиллахиррахманиррахим. Биздин үйүңүзгө кирбегениз менен уже канча болуп калыптыр? Бирок мен кирдим. Кең уже Оз Ачар убакыт болуп калган окшойт, а? Оз Ачар болуп калды. Оз Ачарды. Ошо бул кухняңыз экен. Кухня бул. Келгиле. Туугандар, азыр биз Озубузду ачып алайлы, анан кеңири сиздерге дагы неме кылып беребиз. Азыр чоң залын көргөз. Балны өздөрү ремонт кылышкан. Балдар мынтип көрүп отурат, жыргап. Бул жер 20 квадрат метр болуш керек. Азыр биз детский комнатага киребиз. Детский комнатаны көргөзүп коебуз сиздерге. Жездем намаз окуп атыптыр, мешет этпей ремонт коелу эле. Бул ваннасы. Туалет отдельно. Хуш келипсиңер, урмат. Үйүбүзгө хуш келипсиңер, мынакей. Орозо айында, Рамазан айында ушинтип элдерге жардам берейин деп көлүктөрдү тартып, аракет кылып атсыңар. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Кудайга шүгүр, элхамдулиллах. Дубай ысык болуш керек. Дубай ысык, Дубайда азыр учурда бир 25-30 градус болуп атат Дубайдачы. Ысык. Ошо азыр эле сиз квартираңызды уже тарттык, комната, душевойлорду. Бизде эле элдин баарында эле ушундай коркунуч болот өзүчө. Мен деле үйдө алып атканда корком да. 2006-жыл келген Москвагачы. 2006-жылдан бери
квартира сымат этип, анан балдарыбыз чоңоюп, анан квартирадан квартирага көчүп жүрө берип тажадык да. Анан элдер ошол 2015-2016 жылдары ипотекаларды алып баштаган, анан биз дагы алсакпы деп кыялданып, ниеттенип, дуа кылып жанагы жүрчү элек. Кылдык, ошо кенече өзүбүз акчаны. Ошондо канча болуп калат? 1 миллион 200 болуп калабы? Канча болуп калат? Бир үйдү общий стоимосту 6 миллион 400, 6 миллион 500 миң алганбыз. 6 миллион 500 миңин 20% где-то 1 миллион 300 миңдей, плюс-минус 1 миллион 300 миңдей. Сиз машина оптиманы сатып эле үйгө айландырып коюпсуз да ошондо? Ооба, машинам бар болчу да, машинам бар эле. Ошо машинамды сатып туруп, Көзү жумуп эле алып койдуз. чемпионатта 2018 чемпионатта оптимам бар эле, Kia Optima автосалонунан алып чыккан. Ошону сатып туруп эле үйгө үй алабыз деп анан. Уялуу үйдө болуп калсакпы депчи. Ошо кенече өзүбүздү жана кылганбыз да. Ошол мекендештер азыр бул жезден азыр Дубайда иш кылат. Машина алып чыгып, анан жакында эле Меккеге барып келди семьясы менен. Өзүңүз биринчи жолу эле ошо Дубайдан ары кетип калдыңыз, а? Ооба. Былтыры ушундай орозо маалында орозодо дуа кылдым, ораза дуа кылдым же. Тахажжуд окудум, 5 мың намаз окуп, Дубайга барып, Дубайда Аскар, Медер авто Дубайларды көрчү элем да. Анан аларды көрүп, мен да ошолорго окшоп иштесем деп. Өзүм машинага жакын адаммын да. Машинаны толук жакшы түшүнөм. Кичинекей баламан бери машинада там москвич бар эле, комбизи бар эле, ошодо жүрүп барам, Жигулилери бар эле, ошолорду жанагы кызыгам да машинага, негизи машинага вообще кызыгып. Анан ошо былтыр 2023-тө бу жерде бир машинам бар эле, грузовой, Ивеко машинам бар, ошону сатып туруп эле, ошону чөтөгүнөн салып эле, тракер кылып эле, Аллага пайдаланып Дубайга барып, бир жылдан бери Дубайда кыргыз элибизге кызмат кылып, машина алып, машина салып атабыз. Машиналарга себепчи болуптуз. Ошо мына комментарийга немесин калтырып коебуз, группасы бар, WhatsApp номерде, ошону калтырып коебуз, ошоко катталып, кимде ким машина заказга турган болсо, заказ кылсаңыздар болот. Ушмалга чейин канча машина жөнөттүңүз? Эсептебедим, бирок 100төн ашык машина алып салдык, 100төн ашык машина алып салдык. Азыр көп эле бирок Россияга келип атат да, муруна. Утилзор. Азыр могу 1-апрель жакында эртең 1-апрелге баштап Утилзор Россияга кымбаттап кетти. Эми негизи Россияга через Кыргызстан аркылуу келгенде кымбатка түшүп калат да машиначы. Кыргызстанга растымошко калат, анан кийин кайра бияка растымошко калат. Азыр эми 1-апрелден баштап Дубайдан Астраханга Россиянын өзүнө машина салсак, растымошко ошол эле койгон болот да. Примерно бир 2020-2021 жылкы Toyota Camry'лерди, ушундай объем 2.5 машиналар ала турган болсок, Россияга под ключ 1 миллион 800 миңден 2 миллион 200 миңче состояниесине жараша, комплектациясына жараша Россияга түшөт. Дубайдан по прямой Астраханга салсакчы. Жолу бар да, всегда жолу бар. Жолдору көп да. Жолу бар. Ошо ана кимде ким баягы Дубайга эс алганы барып калышы мүмкүн. Кээ бирлер без путевка баргысы келип калышы мүмкүн да. Эгер ошондойлор неме болуп калса дагы кичине неме көргөзөбүз да. Ооба, автотур менен деле өзүңөр деле Москвадагы мекендештер, Кыргызстандагы мекендештер Россия ошо Дубайга эс алганы барабыз, эс алганы барып, баргыча бир машина алып келсек деп баягы ойлосоңор, кыялдансаңар, ушул номерлер астында азыр урмат калтырып кетет. Өзүңөр ушул номерге байланышка чыксаңар, Дубайга барганда өзүңөргө ыңгайлуу машиналарды таап бергенге кызматтабыз. Ар дайым жатакана, аренда машина ушу Дубайдагы болгон жаналарды түшүндүрөбүз. Барардан мурда ошо связьга чыгат, чыксаңыздар клиенттер ошо өзүңөр. Баягы клиптеги жерлерди көргөзөбүз. Иншалла. Бардык жерлерди. Ооба, ошо жерлерим бар да. бардык жерлерди. Арзан жолдорду көргөзөбүз, ошол. Экономичный, арзан жолдорду көргөзөбүз. Азыр тур ала турган болсо вообще эле кымбат болуп калат да. Ооба, эми тур менен барсаң өзүң каалаган жериңе бара албайт экенсиң да. Толку көпчүлүк менен жүрүп каласың да. Көпчүлүктүн артында ээрчип эле жүрө бересиң да. Анан ошондой эле ошо ажылыкка барган ниеттер болсо, анын дагы арзан варианты. Ооба, биз дагы мынакей умрага барып келдик. Ошо 1 ай болуп калды. Февраль айында бардык да умрагачы. Февралда барып, келечегим биякта Москвада болчу. Билет алды, Москвадан билет алып бердим Дубайга. Дубайга барып, Дубайда 1 жума жүрдү. 1 жумадан кийин өзүм дагы Аллага, Кудайга таваккал кылдым да. Мындай. Ушу
Андан мурда ушу Дубайга баргыча кыялданып ниет кылгам да. Дубайга барып иштесем, Дубайдан анан кийин Саудовская Арабияга барып, Меккеге барып, Меккеден зыярат кылсакпы, умра кылсакпы деп ниеттенип жүрчү элек. Ниетибизге Кудайга шүгүр иншаллах. Элхамдулиллах жеттик ниетибизге. Эми аяка көп деле акча керек эмес. Жок, аяка эми ошол умрага барам деген мекендештер ушул умрага деле барып, өзүңөр деле барсаңар болот экен. Ошо виза, кантип виза ачыш керек Саудовская Арабияга? Визаларын да жардам берем, визаларын жардам берем, билет, баардык жагын өзүңөр баягы автотур жок эле барам десеңерчи, умрагачы. Ал жоктор да бар. Эми расход примерно бир адамга 500, 600, 700 доллар кетет экен да. Арзан экен да. Дубайдан Саудовская Арабияга барганга. Ошондо Дубайга эс алганча барып эле, ошондо Дубайды дагы айланып, полный көрүп, анан ал жака Меккеге дагы кирип чыкса болот. Ошентсе деле болот экен, ошентсе деле. Эми ниет кылып ошентип барса болот да. Жакшы экен. Барса болот. Ошондо урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, каналга катталып кетебиз. Биз номерди калтырып коебуз, эгер кандай түшүнбөгөн немелериңиздер болсо байланыша бересиздер. Ооба. Ошол сөз сүйлөп коесуз. Ошол кыргыз элибиз баардыгыңарга ишиңерге ийгилик. Ошол коркпогула да. Негизи коркпош керек экен адамчы. Баягы коркуп жүрүп биз канча жыл ушу Москвадан квартирага өзүбүз 45 миңден 50 миңден квартира төлөп жашадык да. Бирөөнүн эле чөнтөгүнөчү. Мисалы өзүңдүн үйүң болсочу, мына азыр биз примерно бир 26 миң, 27 миң плюс минус төлөйбүз. 26 миң. 26 миң, 26 миң 600, 26 миң 700. Көп ишенбеш мүмкүн, мындай болбош керек деп. Жок, ошондой төлөйбүз. Биз баягы 5,49, 5,5% төлөйбүз. Сиздер алганда метро ачык эле эле, Жок, метро ачык эле келет. Некрасовка жок эле да. Некрасовка курулган, бирок ачылат, ачылбайт. Пока жанагы сиздер алгандан кийин эле уже метро ачылды какой-то айдан кийин. Биз алгандан кийин ачылып кетти. Квартиранын ценалары 2 эсе көтөрүлүп кетти. Ооба. Азыр бул квартираны канчага алдыңыз сиз? 6 миллион? 6 миллион 400 бирдеке, кыскасы нар жак бер жагы менен 6,5 миллионго алганбыз. 6,5 уже азыр квартирасы 12 миллион. Данный момент. 12, 13 болду. Башта ошондо квартираңыз дагы өзүнө өзү иштей берет экен да акча. Ооба. Ошо квартира алышты дагы бардык мекендештериме сунуштайм. Алыңыздар, коркпоңуздар самый. Эми Москвада мекендештер мындай да. Москвада эмгектенип иштеп жүргөндөн кийинчи эми биз билбейбиз да, ал жерде жакшы жашообуз ушуга жашап атпайбызбы? Кыргызстанда деле мисалы азыр иштер жакшы, Кыргызстан өнүгүп атат, бардык жагы чоңоюп атат. Эми Кудайга шүгүр, элхамдулиллах. Бирок эми баягы 10 жылдан бери, 15 жылдан бери бу жерде жүргөн мекендештер бар го, мекендештер. Эми баягы өзүңөрдүн көлөкөңөрдү өзүңөр коркпой эле аракет кылып эле, баягы 3 балаңар болуп, гражданствоңар бар болсочу, азыр мына государственный льгота менен 5%, 6%ге чейин очень вообще выгодный да. Без первого взноса дагы бар да. Азыр еще без первоначальный. Ошондон алып алсыз болот. Без первоначальный взнос болуп атат. Биз алганда андай нерсе вообще жок эле да. Эгер ал болгондо биз давно алдык бележе. Ооба, биз деле азыр мен дагы ойлонуп атам, кыялданып, Кудай кааласа иншаллах. Азыр без первоначальный взнос болуп атса дагы бир квартира алайын деп азыр ойлонуп атабыз. Ошо неме алып койсоңуз болот. Күн өтө берет экен да. Күн өтө берет экен. Алып койсоң эми бул касса экен да. Кассада өзүңө эртең балдарыңа калат, үй өзүңө калат. Келечеги бар да, недвижимосттун келечеги бар. Болгон акчаны эле киргизе бересиз да бул жака. Ооба. Копилка сыяктуу болуп калат экен. Ооба. Эми мисалы Россиядан кетебиз, Москвадан кетебиз, балын жыйыштырып, Кыргызстанга кетебиз дей турган болсок, каалаган маалда үйүбүзгө шарт квартираны коюп деле кете беребиз да. Квартираны койсок деле мисалы азыркы учурда 2024-жылы төлөй берет. Өзүнүн төлөмөк учуру да чыгат да. Азыркы данный момент 40 миңден 50 миңге чейин да, 2 комната үйлөрчү, ошол биз Некрасовка районундачы. 40 миңден 50 миңге чейин. Орустар азыр ошол тапшырышат, баягы и то андагы баягы 2 баласы бар, 3 баласы да бербейт да. Албайт ооба. Балдарыңар барбы деп сразу эле сурайтчы. 2 комнатаны алыш. Эми чекарак жерлерден аласың, баягы ремонт жок жерлерден, агентстволордон сүйлөшүп алгандар болду да. Мисалы мен өзүм лично ушу башыман өткөн да. 2 балабыз менен, 3 балабыз менен квартира жүргөнбүз да. Квартирага албайт эле да. Чалсаң эле агентстволорго барып, өзүнүн 40 миң 50 миң берем десең деле, жок, балдарыңар менен бере албайбыз, хозяин унабайт, хозяйка унабайт, болбойт, бере албайт, ремонтторун бузуп коет, дей берчү эле да. Ошондой мекендештер. Мен деле өздөрү деле бардык мекендештер өзүңөр билесиңер, ушу Россияда жана болуп иштеп жүргөн мекендештер өздөрү билишет.
Şunun için korkpog'ular da, hech narsadan korkpog'ular. Allohdan shu den-sog'lik, ömürde tilep ele, hareketli kılıp ele, bismillah deb hareket kılsa bardığı bolat eken. Bardığı bolat eken da. Sizlerge işingizge ийгилик. Şu Oruz ayında karmagan orozуңарды Allah'ım kabul kılsın. Bilip bilbey kılgan günöleribizde hazır ayların sultanı bolgan ayların Ramazan ayında turabızda. Ramazan aylarında günöler keçire turgan aylar, soğuktu götüp turgan aylardabız. Bardığlar uy бүлөңөргө bereke bolsun, bardığlar imam ılsap bersin. Allah'ım bergen rızkınızdan adamdan berekesinden bersin. Korkpağınızlar mekenizde hareketli kılıvergilere. Oturanlar arkadaşlar biz sizlerle hemen hoşlaşalım. Keyinki görüşmek üzere. Ramazan, Ramazan.